коюп анан сойлоп барып аттым дейт. Бутум ишире кетип атат. Анан ошо сойлоп барып анан жолдун жээгине барып анан кийин калдык дейт. Анан биз сурадык да, ушу мынтыгын таштап эле койсоң эмне болот эле атат десек, мынтык таштаганда болбойт болуш дейт. Жаман эме кылат эле. Өзүң өлсөң ал мынтыгын таштаба дейт эле дейт. Анан ошентип жолдун чекесинде барып анан жатып калдык. Анан кеч кирейин деп калганда анан бир маалда анан ошондой жаныбарларды чогултуп жүргөн араба өтүп калды дейт. Анан ошо арабаганан кийин туш келип калып, колубузду эптеп көтөрсөк, анан ошол жерден анан 3-4 арабаган чуртуп алган экен. Анан мени бир арабага салды дейт. Бир арабага салып анан кийин алып жөнөдү дейт. Барып эле бир токойдун арасына кирдик дейт. Токойдун арасына кирсек, токойдун арасы узун чоң жол экен дейт. Эки бетини толтуруп эле палатка тигип коюптур дейт. Чатыр. Жалаң баллойлор экен дейт. Анан ошол жерге барып, анан ошол жерден кичине жуунуп, таранып, анан ошол жерден оокат берди дейт. Оокат ичип, бутум болсо жуптулайдай болуп ишип кетти дейт. Анан кийин ошол оокат ичип, ошол жерде бир жумача дарылады. Бутум жууп, кичине немелерин тазалап, ооруй баштады. Анан ооруганын билдим дейт. Анан бир жумачадан кийин биерде болбойт экен, сен бутуңа операция кылыш керек экен деп анан госпиталга алып кетти. Анан ушу каердин бир жерине барып анан госпиталда жатып, анан ошол жерде дарыланып, бутуна операция кылып 5-6 ай жаткан окшойт ошол жерде. 5-6 ай жатып, анан ошол жерден чыккандан кийин анан сен кайта согушка киргенде жарабайт экенсиң деп анан жооп берген экен да. Ошондой деген экен. Анан дагы бир жерге барганда немистер качып чыгып кеткен үйлөргө кирдик дейт. Подвалдары бар экен. Подвалдарына кирсек, немелер чоң бочкаларда винолор бар экен дейт. Колдо жасаган. Баягыдан ичели деп эле дейт, баарыбызды сузуп неме кыла баштагы эле кыйкырып бакырып ичилбей койду дейт. Буга бирдеке кошуп койгон, ичпегиле деп анан баарын топтуруп таштайт дейт. Ар буюмдары бар экен дейт. Ар сонун нерселери бар экен дейт. Ошолорду таштап анан качып чыгып кетишкен. Ушу немистин Германиянын өзүндө болгон нерсе экен да. Көп айтчу элем эсимден чыккан калгандар, уккандар, меми калгандар ушу болду да. Түнү менен таңга чейин айта берчү эле. Узартып, узун болуп, ушу кайерде ошо жанагы путун эме болуп калып жатып калгандан кийин баягы суу ичкен жерин дагы бир айтып берсеңиз. Ошол кыйын суусап, анда бутун ок тие элек маалында таңга маал эле дейт. Эми атышып өлгүдөй жүгүрүп кубалап жүрүп өлгүдөй чарчадык дейт. Суусадык дагы дейт. Анан бирок неме бар, мындай тыңшап турсак, бир суунун акканындай бирдемени доош чылдыр дейт. Эми эмнеси болсо да суу экен деп ошо каталогдорубузду алып мындай кичинеден сузуп алдык дейт. Алсак кан аралаш эле чыла экен дейт. Ошону дагы иштейик, оозубузду мындадык ошо менен дагы. Ошо өзү кичине бир чалчык бирдеме бар экен. Анан ошого баягы адамдардын каны агып ошентип кошулуп калган экен да. Өлүк дегенде тимелер шундук жайнап калды дейт. Немистердин өлгөндөрү, бул бияктын баргандардан өлгөндөр, орустардыкы дейт. Өлгөндөр бар дейт, кыйкырып бакырып аткандар бар дейт. Ошондой болгон жерлерде бардык дейт. Ошо биринчи барганда раса чөбөскөн жер эле. Анан ошо кубалашып, куушуп отуруп бир буудай эккен жер экен дейт. Буудай баш алып калган экен. Баягы буудай нан жалпак болуп калыптыр дейт, тебелеп. Эртең менен анан ошо буудайдын чекеси менен анан ошо жүрүп отуруп анан жолго жеттим. Ошондо жолго жетпегенимде мен ошо күнү ошо жерде кала берет элем, ошо жерде өлүп калат элем. Ошо эптеп жолго жетели деп анан жолго жеттик. Издеген жок бет. Ошол жакта ким бар деп сураган деле жок дейт. Тирик адам барбы деп сураган деле жок. Ошо жолдун боюндагыларды гана терип арабага салып кетти. Жан талпастык кылып чыккан экен. Ошо жан талпас кылып ошол жерге чыккан экен адам. Келгенде сиз канча жашта элеңиз ушунда? Апа мен келгенде эми болуп атпайбы. Сиз Атам биринчи аялынан Кадырбек балалуу болуп анан кеткен экен да. Андан келгенден кийин анан дагы бир аял алган экен. Анан чыкалыптык бир апам Ахмат атам деп койчу эле, көп келчү эле. Ахмат деген кишинин кызын алган экен. Анан ал өлүп калган экен. Ал өлүп калгандан кийин анан апам алган экен. Анан мен кайда өлүп ошондо 16-жылы экен, чоң атам, Асабай чоң атам. Туулган бекен. 16-жылы туулган экен. 16-жылы туулса,
Ошондо 71-жылы дүйнөдөн кайтса 55 жашка эле чыккан экен. Ошондой бекен. 51 мен 60-та адашып алган. Жок, 55 эле чыккан экен. 55-ке чыккан. 16-кынча жылкы болсо. Анан немесинде 18 деп жазып коюптур. Документинде. Анан Боронбаев Асабай деп издей бериппизбиз. Чоң атамдын атын Боронбаев Асанбай. Атам эгиздин шериги болгон экен. Атам эгиздин шериги болгон экен. Анан кийин баягы экөөтөң уу болгон экен. Асан Үсөн деп ат койгон экен. Анан баягы Үсөн өтүп кетет экен, чарчап калат экен. Чарчагандан кийин анан бияктагы шеригинин атын өзгөртүп коюш керек дешип, анан